22-23 апрелде Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстандын чектеш облустарынын башчыларынын жолугушуусу Фергана шаарында өтөт. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгү кабарлады. Жыйынга Кыргызстандан өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлү Өмүрбек Субаналиев, Тажикстандын Согди облусунун аткаруу бийлигинин төрагасы Раджоби Ахмодзода, Өзбекстандын Фергана облусунун губернатору Хайрула Бозоров баштаган делегация катышат. Анын алкагында 3 өлкөнүн чектеш облустарынын ишкерлеринин чек ара аймактарын интеграциялоо өнүгүүнүн кепилдиги аттуу бизнес форуму өтөт. Анда өнөр жай жана айыл чарба багытында кызматташтык талкууланат. Жолугушуунун өзөгүн экономикалык маселелер түзөт. Чек ара маселелерин көтөрүш үчүн, ошонун баары жакшы болуш үчүн экономикалык өнүгүү болуш керек. Анткени 21-кылымда ушул эле любой мамлекетти алсаңар, Европа болобу, башка жерлер болобу, именно чек араларда экономика өнүккөн жерде чыр-чатак болбойт. Biz oşo жолго түштүк да, азыр экономиканы көтөрөлү деп.